Ырчылар Алмаз Шадаев менен Кыз Сайкал үйлөнүштүбү? Кыз жигитпи же? Интернетке ырчылар Алмаз Шадаев менен Кыз Сайкал Кабылованын сахнада жаш жубайлардын образын жараткан сүрөтү тарады. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары экөө чын эле үйлөнүштүбү, бактылуу болушсун деп жазса, айрымдары кыз жигит деген пикирлерин калтырышууда. Айтылып жаткан кептер боюнча Кыз Сайкал Кабылова байланышканыбызда ал буларга токтолду. Биздин сүрөт жаңы жылдык концерттик программада тартылган. Анда Алмаз экөөбүз дуэт аткарып чыкканбыз. Ырдап өткөндөн кийин бизди сахнада кетирбей, баш кошуп жаткан жубайлардын образын көрсөтүп бергиле деген тапшырма берилди. Мен жолук салынып, Алмаз калпак кийип турдук. Калганын уюштуруучулар өздөрү даярдап коюшуптур. Чындыгында сөз болуп жаткандай деле эмес дейт ырчы. Маалымат булагы Арбачы KG. Куудул Гүлжайна Атаканова кош бойлуу экенин билдирди. Куудул актриса Гүлжайна Атаканова кош бойлуу. Бул тууралуу Куудул айым Инстаграмдагы баракчасына жазып чыкты. Жакшы жаңылыгымды сиздер менен бөлүшөйүн дедим, достор. Сүйүктүм, экөөбүздүн кубанычыбызда чек жок. Дуба кылып коюңуздар, аман эсен көз жарып алайын деп жазган ал. Маалымат булагы Барсмедиа KG. Гүлжайна Атаканова темиш жашоого сүйүмдү ойготуп турат. Теле алып баруучу өзүн жандап жүргөн мырза тууралуу чындыкты айтты. Бул айым жашоонун татуусунда, ачуусуна татып көрдү. Турмуштун жүгүн өз мойнуна тарткан жалгыз бой жашоо келиндин 3 жашар кызын бешикке бөлөп коюп, базарда манты саткан күндөрү да болду. Тагдырдын бурулуштарынан, сыноосунан татыктуу өтүп, өзүн нөлдөн баштап жасады. Азыр аны калың эл Куудул, теле алып баруучу, ишкер катары тааныйт. Артынан билип-билбей ар кайсы сөздөрдү да сүйлөшөт. А бирок аны казып, жан дүйнөсүнө үңүлө алсаң, сонун айым экенин баамдайсың. Канча жылдык эмгегин үзүрүн көрүп жаткан Гүлжайна Атаканова сырлары менен бөлүштү. Гүлжайна айым, саламатсызбы? Эски жылдын сапары карып узаганы турат. Дүйнө элине оор жыл болду. Ошентсе да бул жылы кыялдарыңыз, каалоолоруңуз орундалдыбы? Саламатчылык кыргыз эли үчүн, дүйнө эли үчүн суноо бай жылдардан болду. Бирок жашоонун баркын, адамдын баалуулугун билдик. Көпчүлүк мансапка, манчаркап башканы өзүнө теңебей, тойлордон чарчадык деп кесир сүйлөп калышкан. Ошон үчүн да Кудай көрсөттү окшойт. Карантин чыгармачылыгыңызга залакасын тийгиздиби? Карантин дүйнөлүк бизнеске залакасын тийгизбедиби? Бирок залакасын тийгизген күндө да сүйүндүм. Ушул кыйынчылыктан улам адамдар оңолсо экен, бири-бирин сыйлап, жашоо кыска экенин түшүнсө экен деген сезимдер болду. Чыгармачылыгыма залакасын тийгизген жок. Жакында үй той бердиңиз, үйгө жете оор болдубу? Бул жыл оор болсо дагы жакшылыктардан куру калтырган жок. Кыялым орундалды, жашоомдо болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болду. Өзүңүздөр билгендей, декабрь айынын башында көп кабаттуу үйлөрдүн биринен ак өргөлүү болдум. Буга чейин Хрущевка тибинде батирде жашасам, эми чоң үйдө жашайм. Кыялымдагы үйгө жеттим. Үй алыш үчүн көп жыл иштедим. Буга чейин ата-энеме үй салып бергем. Кичинекей болсом да өзүмө батир сатып алгам. Бул үйдү алыш үчүн 4-5 жыл иштедим. Батирлеп, курбуңуздун үйүндө жашап, кыйын күндөр башыңыздан өткөнүн айтып, көзүңүзгө жаш алдыңыз эле. Ошол күндөр өтүп, сизге да жаркыраган жашоо келерин сезчү белеңиз. Курбумдун үйүндө жашаган күндөр эч качан эсимден чыгарбайм. Бирок ачка ток калып, кызым менен кыйналып жүргөндө да жеңилбегенге аракет кылчумун. Бирөөгө жалдырабаганга, жашоомдун жүгүн артпаганга, көз каранды болбогонго умтулчумун. Сөзсүз жакшы жашоодо жашайм. Мен күчтүүмүн дечүмүн. Канчалык жүрөгүм сыздап, ооруп турса да алдыга умтула бердим. Кызым менен курбумдун үйүндө жашасам да бирөөгө жалдырабай, курсагыма кийимим жок дебей өзүм тытынып иштедим. Алысты караганда парда тургандай болчу. Ошол парданы алып салсам эле жакшы жашоо келерин сезчүмүн. Татыктуу жашоо үчүн күрөшүп келгем. Мындан ары да күрөшө берем. Жашоо турмуш ары бери калчап, сынаган учурда өзүңүздү кантип жашоттуңуз? Сизди колдоп, колун сунуп турган жакын адамыңыз барбы? Турмуш бул сыноода ары бери калчайт, сынайт. Андай күндөрдө бул убактылуу гана сөзсүз жеңем деп өзүмө күч-кубат берип турам. Ар бир сыноону бакыт деп кабыл алам. Мындай учурларда ыйлаган күндөр болот. Бирок жеңилбейм. Колдоп, колун сунуп турган жакын адамым бар. Ошондуктан бактылуу айыммын. Темиш мырза деген сырдуу жигит сизге ким болот? Бул мырза мени колдоп, коштоп, жалгызсыратпай, ыйласам сороткон, дайыма жанымда жүргөн инсан. Анча-мынча күйөөлөргө караганда 100 эсе өйдө. Ичип кечөдө жүрүп акча таппай, кайра үйүнө келип ызы-чуу салып,
Аялын сыйлабаган мырзаларга караганда өйдө. Жанымда ушул мырза бар үчүн күчтүмүн. Эч нерседен тайманбайм. Өзү да мен жаныңда жүргөндө эч кимден коркпо. Башыңды ылдый салбай көтөрүп жүр деп дем берет. Ар дайым сен күчтүүсүң, мыктысың, жакшы адамсың деп жакшы сөздөрдү айтып, жашоого болгон көз карашымды жакшы жакка өзгөртүп, сүйүүмдү ойготуп турат. Социалдык тармактарда Гүлжайна кош бойлуу экен деген маалымат тарап жатат. Бул жакшы кабарды канчалык чындыгы бар? Сизди куттуктай берсек болобу? Ооба, мындай маалымат тарап жатат. Балалуу болуу башкы кыялдарымдын бири болчу. Ден соолугум жол берсе, эко жолу менен болсо да төрөгөнгө аракет кылмакмын. Азыр кош бойлуусузбу ошондо? Азырынча бул суроону жоопсуз калтырганым туура. Биздин гезиттин календарынын жүзү болдуңуз. Бул ишке ашпай калган максаттарыңыздын бири эле. Өткөн жылы планданылып орундалбай калган аябай капа болуп, 3-4 күн эч ким менен сүйлөшпөй депрессия болгом. Анткени элдин баарына суперинфонун календарынын жүзү болом деп жар салып койгон элем. Бирок жашоодо баары болот турбайбы? Буйрук экен деген жыйынтык чыгаргам. Мага каттуу сабак болду. Тилектер, пландар орундалганга чейин эч кимге айтпаш керек экен деп калгам. Былтыр орундалбай калган тилегим быйыл ишке ашып, суперинфонун календарынын кооздугуна кубанычтамын. Маек сонунда окурмандарга калоо тилектерди айтып кетсеңиз. Элибизде барчылык, аманчылык, токчулук болсун. Келе жаткан жаңы жыл кереметтүү сыйкырдуу жылдардан болсун. Ушул убакка чейин жетпей жүргөн кыялдарыбыз 2021 жыл орундалсын. Жалгыздар түгөлүү, балалуу болгусу келгендер балалуу, үйлүү болгусу келгендер үйлүү болушун жаңы жылыңыздар менен. Маалымат булагы Суперчекит KG. Анжелика, жалгыз бой эне кайсы жашта болбосун турмуш куруп, бактылуу болорун көрсөткүм келет. 2-январда ырчы Анжелика сырды түгөй Дубайда колун сураганы тууралуу жазып, акыры макул болгонун билдирген. Бул кабарды азыркы тапта калың эл кызуу кепке алып, өз ойлорун комментарийге жазып, билдирип жатышат. Ал эми ырчы айым Instagram баракчасына кайрадан билдирүү калтырды. Анда ал ар бир адам бактылуу болууга татыктуу экенин жана ушул күнгө чейин айтылган ушактар, алар бир гана ушактар, токулмалар экенин жазган. Эмнеден баштаарымды билбей турам. Менин жашоом, бул менин жашоом. Чоң талкы кылуунун кажети жок. Болгону балдары бар, жалгыз бой эне кайсы жашта болбосун турмуш куруп, бактылуу болорун көрсөткүм келет. 4 жылдан бери кыздарым менен жалгыз саякаттап жүрүп, эс алуучулардын 50% жалгыз бой энелер экенин көрөм. Балдары менен ойнойт, күлөт, бирок сырдашкан, ишенген адамы болсо деп тилейт. Чымчыктын да уясынын бузулушун эч ким каалабайт. Ушул күнгө чейин айтылган ушактар, алар бир гана ушактар, токулмалар, жаап жашырынып, туура эмес нерселерди Кудай алдында жасабай, таза кадамдарым менен келе жатам. Ар бирибиз бактылуу болууга татыктуубуз. Аракеттенели, эң негизгиси теңи менен болуп, жүрөк эсин тапты, деди Анжелика. Маалымат булагы Аргумент-Чекит KG. Анжелика, сүйүктүм экөөбүз 3 жылдан кийин гана бири-бирибизди жакшы түшүнө баштадык. Ырчы Анжелика Кайратованын сүйүктүүсү. 3 жылдан бери колун сурап, бирок ырчы кыздын макулдугун ала албай жүргөн. Быйыл жыл жаңырары менен Анжелика сүйүктүүсү менен турмуш курууга макулдугун берген. Бул тууралуу анын соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка таянып, Барометр билдирет. Жашоо бактылуу көз ирмендерден турат. Бардык кыздар көңүлдү көтөргөн жылуу мамилени, кучак толгон гүлдөрдү жана таттууларды себепсиз эле жакшы көрөбүз. Бул тууралуу жан шеригиңиз менен ачык сүйлөшүүдөн тартынбай, эмне кааласаңыз ачык айтып туруңуз. Ал эми биз 3 жылдан кийин гана бири-бирибизди жакшы түшүнө баштадык. Ал мага тамашалап, 5 сунушун айга барап киргизем деди. Бирок 2-январда биз дээрлик булуттарды аралап жүргөндөй бактылуу болдук. Мен көшөк артында калган мындай кадрларды көрсөттүм деп эч ойлогон эмесмин. Айтайын дегеним, жашоону бүгүнкүдөй бактылуу жашап өтөлүчү деп жазды ырчы кыз. Эскерте кетсек, 2-январда ырчы Анжеликанын сүйүктүүсү кучак толо роза гүлүн тартуулап, Дубайда анын колун сураган. Маалымат булагы Барометр-Чекит KG.